Норматты телегөрүүчүлөр, биз болсо өзүбүздүн эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде сыйлуу конокторубуз бар. Алар Жалал Абад шаарына сапар тартып келишкен. Эл ичи өнөр кенчи деп коет эмеспи, элдик таланттар, ырчы аткаруучулар Медет Керимкулов агайыбыз, Рустам Шамшиев, ошондой эле Тынчтык Дооронбеков. Кош келипсиздер. Деги эле таңзардан кантип туруп алдыңыздар? Таңкы маанайларыңыздар кандай? Таңкы маанайыбыз аябай сонун, таңазардан жакшы. Эрте менен турсаң ырыскы берилет дейт, канчалык эрте турсаң ошончолук ырыскы берилет дейт. Аябай жакшы, жолубуз сонун болду. Жолдо кыйналбай эле келип алдыңыздарбы? Кыйналган жокпуз, жакшы. Анан ушул чыгармачыл инсандар көбүнчө тойлордо болуп, анан кеч жатып калат эмеспи, андыктан дайыма эле эрте турасыздарбы же бүгүн эле эрте туруп калдыңыздарбы? Негизи көбүнчө кеч турабыз. Анан мен негизи өзүмдү айтсам кеч турам, анан бүгүн эрте турдук. Сизчи Медет? Биз деле негизи 8-9да биздин убактыбыз боюнча негизи ошол саат стандарт. Бүгүн бир аз шартка байланыштуу эрте туруп калдыңыздар. Анан ушул чыгармачылыкка чөйрөдө аралашып калганыңыздарга канча болду? Деги эле ушул ырчылыкка кантип кызыгып келип калдыңыздар? Негизи мен ошо мектеп окуучулук кезден эле башталган, ошо 7-8 класстардан башталган. Ошол аккордеонду дагы ошол убакта үйрөнүп, мектептерде баягы кружок, концерттерге катышып дегендей. Андан кийин окууну бүткөн соң Жалал Абад маданият техникумунда бүттүк. Ал жерден окуп үйрөнүп, азыр ошол чыгармачылык менен алектенип иштеп жүрөбүз буюрса. Негизи жакшы го дейм. Сиз кантип келип калдыңыз эле? Биздин мен чыгармачылыкка биздин үйүбүздө үй-бүлөбүз баарыбыз эле чыгармачылык инсандарыбыз. Тайтабыздан баштап чыгармачылык инсан. Жаш кезимден эле ушу кызыгып, телевизорлорду карап, бирөөлөр ырдаса, мен да ушундай болот экен деп кыялданып, эми шартка байланыштуу, эми кичине жүрдүк, чыга албай. Демек, үй-бүлөдө чыгармачыл үй-бүлөбүз дейсизби? Ал эми Тынчтык агай, сиз айтсаңыз, сиздерде деле ошондой үй-бүлөдө ырчылар бар болсо керек, же жеке эле сиз ошентип чыга келдиңизби? Мен чоң атам комуз ойночу. Андан башка эч ким ойнобойт. Мен ушу чоң атам өзү комуз чалып, өзү комуз ойночу, мага комуз чалып берди. Комузду кармабай мен 6 жашымдан аккордеон кармагам. Ошо убактан ушул убакка чейин инструменттерди ойнойм, аккордеон, комуз. Демек, 6 жашыңыздан бери ушул аккордеонду ойноп келесиз. Анда эмесе таңзардан ушул биздин телегөрүүчүлөрүбүздү жагымдуу бир музыкалык чыгарма менен ойготуп койбойлубу? Ооба, жакшы болот. Жакшы маанай менен, аралашсаң башка кызга сен сулуксуң калсаң сени көчөрүм деп калам сага султанам карап калам сага султанам шыбыраймын сага келчи күнүм мага келчи күнүм мага келчи күнүм мага келчи жongana келчи күнүм мага келчи күнүм мага келчи күнүм мага келчи жongana келчи жongana. Жаңырып өттү. Анан айтсаңыздар, кайсыл ырларга көбүрөөк басым жасайсыздар? Кандай ырларга же болбосо? Мен жеке оюм ыр деген нерсе bir точкадан башталып экинчи точкага чейинки аралыкта bir маанини берип
адамдын сезимин ойготкон ырларды мен музыка ыр катары эсептейм. Мен ошондой бир маанилүү, бир ырда адам ошо ырды укканда бир нерсең кыялдануу эске түшкөн ырларды мен сыйлап угуп ырдайм. Мен ар кимдин өзүнүн табити болот эмеспи. Менин немем шок ырларга көбүрөөк басым жасайсыз. Жок, шок ырларга андай эмес. Мен жай ырларга тескерисинче. Тескерисинче жазышмайм. Азыр бир эле шок ырым бар да негизи. Сизде кандай? Мен деле ошол негизи мен ошол шок ырларды, мындай шайыр шаттуу ырларды, анан көбүнчө баягы бизде айтып коет эмеспи, тойский ырларды көбүрөөк ырдап, эми негизи элдин көңүлүн ала турган жакшы ырлардан болсо ырдап коебуз. Демек бири-бириңиздерди толуктап турат экенсиздер, бириси шайыр, бириси болсо акырын ырларды жактырган. Анан ушул биздин бардык эле телекөрүүчүлөрүбүзгө кызык болуп турса керек, устаттарыңыздар жөнүндө айтып өтсөңүздөр, кимдерден ушул сабак алып, кимдерден талим тарбия алып калдыңыздар эле? Биз экөөбүз группалашпыз, бул жагы Жалалбат. Бул жак бир жерде окуганбыз негизи. Анан мен Бишкекке барып, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында солист Тилек Найманбаев агайдан сабак алып жүрдүм. Андан дагы башка бир 2-3 студиялардан сабак алып жүрдүм. Ошол алган айларым 5-6 жерден сабак алдым. Мен айылда Мурат Нурмбетов деген менден 2 жаш чоң акем бар. Ошондон үйрөндүм. Инструментти ошондон үйрөнүп, ошонун кылыктарын кылып, анан көбүнчө мен Бекборбиевди сыйлашмын. Себеби мен аккордеон үйрөнгөн убакта Бекборбиев гүлдөгөн маалда. Андан кийин Маданият техникумга келип Акбар Оморов деген агайдан сабак алдык. Ошо эки эле адамдан сабак алып. Негизи ошол баягы айтып кетпедим. Ошол мектеп учурунда ырдап, ошол бизде мектепте мугалим сабагынан берген агайыбыздан ырдаганды, ошол аккордеонду үйрөнүп, андан кийин ошол Маданият техникумда ошо агайлар менен чогуу мындайча айтканда чыгармачылык чөйрөдө дагы чогуу иштешип жүрдүк. Эми андан кийин өзүчө баягы чыгармачылык чөйрөдө жеке чыга баштадым. Достор менен, группалаштар менен чогуу иштешип жүрдүк. Эми пока азырынча чогуу эле иштешип келатабыз, мындайча айтканда. Анан дагы бир суроо, ушул сиздердин үй бүлөлүк жагдайыңыздар кандай? Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кызык болуп турса керек. Ошо Жалал Абад областына караштуу Аксай районунан болом. Үй бүлөдө эң чоң улуусу менмин. 5 бир тууганбыз, 4 уул, 1 кызбыз. Ошол чыгармачылык чөйрөдө эң баягы айтып коет го, эрте казын тартат. Ошо тагаларым ырчы болуп ошолорду тартып, эми ырдап калдым мен. Анан калганы ошол башка өзүнүн чыгармачылык, башка чөйрөдө. Мен Жалал Абад областынан Сузак районунан Атабеков айыл өкмөтүнүн Ширин деген айылынан болом. Үй бүлөдө жалгыз уулмун, өзүм жалгыз, кыздар жок деп коеюн. Мен Жалал Абад областына караштуу Малисо шаарынан болом. Үй бүлөдө уулусу, жалгыз балам, аял, бала чакам бар. Үйдө сулуусу. Экөөбүз бойдок. Демек, экөөңүздөр бойдок экенсиздер да. Анан ошол бир суроо бергим келип турат. Тойлорго чыгып ырдасаңыздар керек. Ооба. Анан ошол мезгилде кызыктуу кандай окуялар болду эле, ошолор жөнүндө айтсаңыздар. Эң кызыктуу жери мен Малису жеринде да Кызылкия деген жер бар. Ошто дагы Кызылкия шаары бар. Мен бирде заказ алыппын, Кызылкия деп номерди жазып коюпмун дагы. Баланын атын да жазып коюппун, Баймурат деп. Мен Малисудагы Кызылкия барып алып күтүп турупмун. Көрсө той Кызылкия шаарында экен. Башы эсиме чыгып кетип турат. Ошондой кызыктуу. Жакшы экен. Анан дагы биз ар бир эле келген коногубузга атайын логикалык суроолорду даярдап коебуз. Анан ошолордон узатып өтсөм, жооп берип койсоңуздар. Балким кимиңиздер биринчи тапсаңыздар, ошонуңуздар жооп берип, таба албай калсаңыздар чогуу кеңешип жооп берсеңиздер болот. Шарты жөнөкөй, бат-баттан жооп беришиңиздер керек. Алардын биринчиси ушул суроо: кандай кулак укпайт? Батыраак ойлонуп жооп беребиз. Кандай кулак укпайт? Кандай кулак укпашы мүмкүн? Наушниги бар. Жок, андай эмес. Кар кулак укпайт. Жок, андай да эмес. Кандай кулак укпайт? Кандай кулак укпайт?
жолу жөнөкөй эле ошол укпайт. үйдө бар нерсе, мен жакындаштырып айтып өтөйүн, ал нерседен биз көп нерсени бышырып жей алабыз. Казан. Эң туура. Казандын кулагы укпайт экен. Андан кийинки бакалашканын сизге 1 упай болду. Бакалашканын оозун кандай пробка менен жаба албайбыз? Кадимки эле бакалашканын оозун кандай? Жок. Чоң пробка. Аны да бурап, айласын таап, бизде Кыргызда бар го, салапан менен ороп, аны эптеп. Баягындай кылып варианттар бар мында жакындаштырып айтканга. Жакындаштырып эми ойлонуп көрүңүздөр, анан мен жардамдашканга аракет кылып. Бакалашканын оозун эч качан, например, чайниктин капкагы менен жаба албайсың. Ойлонуп көрүңүз. Биздин эң көйгөйлүү нерселер. Көбүнчө басымдуу түрдө ушу шаарларда адамдар ушунчалык ал нерсени жек көрүшөт десек дагы болот. Машиналардын ооба. Мен ошону айтып атпаймынбы? Аракет кылып, менин аябай бир жардамымын негизинде. Укпай калдыңыз окшойт. Мен бая айткам да биринчисинде негизи. Качан адамдын башы үйдө жок болот дейт. Качан адамдын башы үйдө жок болот? Адамдын өзү бар, бирок башы жок. Сиз дагы упай топтогонго аракет кылып көрүңүз. Адамдын үйдөн чыгып кетсе, адамдын бүт денеси жок болуп калат үйдө. Туурабы? Бул жерде болгону башы гана. Үйдө аялың менен отурганда баш жок. Качан адамдын үйдө башы жок болот? Уктаганда. Уктаганда башы бар болот. Башын алып коюп уктабайт да. Айтып коюшат эле го, эшиктен кирип, тешиктен чыга качкан шоктор бар депчи. Анан үйдө бизде баарыбыздын эле үйүбүздө форточка бар. Анан элестетип көрүңүздөр. Кандай учурда адамдын өзү үйдө болуп, анан кийин форточкадан башын чыгарган чыгып кетип атканда. Ооба, сизге 2 упай болду. Мен эстим. Мен жарым бага бересиң. Билип туруп айта албай аттым да. Ошону билип туруп айтканга аракет кылып көрүңүз. Эрте менен кара дейт, түштө кызыл, кечинде ак. Же болбосо саар менен кайрадан эле ак деп койсок дагы болот. Эрте менен кара, түштө кызыл, анан кечиндеси ак. Эрте менен аны биз алып чыгып сыртка чыгарып коебуз. Ошондой эле көпчүлүк адамдар аны жер семиткич катары колдонушат. Кээ бир учурларда. Эрте менен кара. Кара. Айткандан уялып атам да. Айттыңыз? Сиздин таашмаңыз мен айта албай атам. Биздин үйдө жеңелерибиз, апаларыбыз азыр таап алып түшүнүп турушат болуш керек. Же от жакпаганга билбейсиздерби? Элестетип көрүңүздөр. Дан жок. Чи эмеспи? Жок, күкүрттүн даны ал кара болуп күрөң болуп туруп эле анан кара болуп калат да. Күлбү? Күл эмнеден пайда болот? Кара. Чок. Сиздер от тескерисинен таба баштадыңыздар. Бул ак болгону күл, кызыл болгону чок, анан кара. Чок менен күлдү экөө мен таптым. Чок дедим. Кечинде күл, эрте менен кара болот да. Кара болуп алып чыгып кетесиз. Ошонун бирөөсүн таппайсыздар. Башында эмне турат? Башында биринчи кара болчу. Ошо чок эмнеден болот? Көбөдөн болбойт. От немеден болот да, жанагы отун кара болот. Көмүр. Анда эмесе азыр сиздер дагы бир чыгарма тартуулап койсоңуздар биздин элибизге. Алгач кимиңиздер баштайсыздар? Бекборбиев агабыздын Жамиля акторуна да берем. Жүрөк тоюласа, кымыздыктай болуп турасың. Байкамыксам болсун эле, карап койчу сенден сурарым. Сөзгө сөздү бараңладым, о жами саңарына кырсап урадым. Ох жами угуп койчу махабатымды, sen üçünde bırdap duram.
Dangır jollar ayda o cemi Jürok kozgovurda Belegin o cemi Samançının jolun görüzöttür O cemi Daniyarın boyun senin Boyun senin Diletelim uğundu dağı Kolundağı şakegin barın Emne bolsa mağa bari bir Karap koyçu sende surarım Ebeptenme sebep tabamın Bir günü üyüme men girip varamın Oh şemi çürüktüğü bolgosırımdı Gözümü cumu aytıp salamın Dangır jolu arabayla O cemi Jürok kozgovurda Beregin o cemi Samançının jolun görüzöttür O cemi Daniyarın boyun senin Boyun senin Dangır jolu arabayla O cemi Jürok kozgovurda Beregin o cemi Samançının jolun görüzöttür O cemi Daniyarın boyun senin Boyun senin Көңүзгө береке болсун. Анда сизди улай эле кийинки чыгарманы дагы элибизге тартуулап койсок, анткени жандуу үн башкача болот эмеспи? Анда эмесе мен сөз оңуна Алмарсбек Жарматов агайдын оңуна жазылган, сөзүнө жазылган Роза деген аткарып Gölдің жегінде біз жүргенді сырдашып Олшақташып ырдашып көңіл açıp біз жүрдік Сүйгенмін сүйіп келемін Сүйгенім сені benim Күн түні ойлойм мен сени Алтыным качан келесин Роза мен сени сүйгөн элем Роза Seni de жүргөн элем Роза Ак сүйүңдү балай албадым Роза мен сени сүйгөн элем Роза Seni de жүргөн элем Роза Ак сүйүңдү балай албадым Ошол күнү кечинде сен узатып мен бардым карай албай көзүңө колдорумдан кармадым сүйүүнүн нуру чачылып карагаттай көздөрүңдөн тартып турду мени өзүңө сүйүү бардай жүрөгүмдөн Розам мен сени сагынамын Розам ак сүйүүңө багынамын Розам бирок сени унута албадым Розам мен сени сагынамын Розам ак сүйүүңө багынамын Розам бирок сени унута албадым
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз аккордеонду дагы алмаштырып алдык. Эми сиздин аткарууңуздагы керемет үнүңүздү угуп койсок. Чоң рахмат, жакшы болот. Негизи бул ырга клипте тартканбыз. Исера Наманбаев агабыздын "Эй кыздар" деген ырын аткарып коелук. Кабыл алып коюңуздар. Müldögün tunluk bulaşıdıra Azıklarga jazdı jamırdıra Kavatsa yerge süsü temeti Yağıstan sorga yürü Uğulak uğulak Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Böyle bağırala bir basın Müldögün aytın bağası vardı Beni bir götürü sırdaşı Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Beni ayrıtınca biri basın Mırdaşlar kızların ağzında O karmaşık seni vurur O karmaşık Sertlikli göktörcünün zilinde Bayakta sürüne Denizliğine baktarakta arası Ziplerle seninle şiirle 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 Hey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Gönlü bağırala bir basın Müldögü aytı bağası vardı Beni bir götürüp sırdaşır Ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Gönlü ayrıtınca bir basın Cımbırdakan cımbırdaktın ağzında Kol karmaşık seni vurur Kol karmaşık şarkısını şarkısını Таңзардан эле биздин ушул ойгоно албай жаткан көрүүчүлөрүбүздү мыкты деңгээлде ойготуп алдык окшойт. Анда мен кийинки суроону берсем, ушундай ырдагыңыздар келип, кайсыл учурда эргүүңүздөрдү тизгиндей албай каласыздар? Кээде мен мисалы маанайым чөккөндө, анан баягы айтып кетпедим, менин жаным, менин наным депчи. Анан үйдө олтурганда маанай чөккөндө ушул аккордеон аркылуу маанайыбызды көтөрсөк болот, эч кимдин жардамсыз эле. Менде маанай жокто, меники тескерисинен экен. Маанай жокто бир аз ырдагым келбей эле өзүм неме кылам, бир нерсе, бир ырды сүйүп калсам, бир ырдаган ырды сүйүш керек. Ошо сүйүп жакшы көрүп калсам, оозуман түшүп калат ошол ырдап, кайра ырдап. Эмне жумуш кылсам дагы ырдап эле ушул неме болуп калам. Сизде кандай болот? Мен шайыр адамды көргөндө, той тамашада, жакшы күндөрдө мисалы чын дили менен ырдап, али бир адамдын көңүлүн алуу өтө кыйын. Ошо мисалы бир адамдан клубда, отурушта мисалы бир адамдан үн чыгарып ырдаган болсо, ошо адамга кошулуп поддержка катары, типа ошондой убакта мен ырдап, ачылып, ырдаган жакшы болот. Кыздарды көргөндө дегиле. Биз ушу телекөрүүчүлөрүбүз азыр ойлонуп олтурса керек, ар бир эле келген коногубузга буга чейин ушул айымдарга арналып келе жаткан ырларды мырзаларга ырдатып, ал эми мырзаларга арналып көбүнчө ырдалган ырларды айымдарга ырдатабыз. Анан ошол сыяктуу биз дагы бүгүн сиздерге ырдын текстин даярдап койгонбуз. Аны азыр сиздерге берем. Бир сейрак карап, анан чогуу обонго салып ырдап берсеңиздер болот. Ар бирибиз бирденби же бардыгыбыз чогуу эле, да? Чогуу. Чогуу ырдап бериңиздер. Эмне? Jar gerek
турган, жолумду камдай турган, тагдырым татал жолдо, тар болсо жайбай турган, тагдырым татал болсо, тар жолдо тайбай турган, мага жар керек, берилип сүйүп турган, күн самал тийип турган, аялды көрсөтсөм да ар дайым кийип турган, аялды көрсөтсөм да ар дайым кийип турган. Анан дагы өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анда эмесе ушул кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз болсо айтсаңыздар болот. Сиздерге эркин микрофон. Кыргыз жалпы эле кыргыз элиме, жалпы эле мусулман элиме биринчиден тынчтык, ден соолук болсун. Ар дайым Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Сиздерге да бизди чакырып ушинтип элге таануу, элге көрсөткөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Эфиргер бүт эле Кыргызстан эмес, бүт ааламга жетсин деп тилеймин. Чоң рахмат сиздерге дагы. Биринчиден сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ынтымак Лерode компаниясына, жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик, ар дайым ушундай жакшы инсандарды, таланттуу инсандарды чыгарып бериңиздер. Сиздерге ар дайым тунук эфир. Жалпы Кыргызстанга тынччылык, келе жаткан жалпы аял затын майрамы менен сиздердин студияңыздарга ийгилик, ишиңиздерге ийгилик. Бул студияңыздарда жалаң гана ушундай шаңшыган ырлар, жакшы адамдар, каалоо тилектер, ушундай көрсөтүүлөр жаңырсын. Барыңыздарга ден соолук. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы учурдан пайдаланып, сиздерди дагы келе жаткан майрамыңыздар менен, Ак калпак күнү менен куттуктагым келип отурат. Анан биздин эфирге бүгүн ушунчалык 3 таланттуу инсандар келип отурганда, биз өзүбүздүн эфирибизди жагымдуу бир музыкалык чыгарма менен аяктап алсак кандай дейсиздер? Жакшы болот. Жигиттер, Шерине. бар жалпы кыргызстандыктарды шеринеге чакырабыз. Бар элеңдин сайраны, үлкүрдүн майрамы биздин шеринде. Акынчы шайырлар өйдөрүбүздүн байыралы келгиле бизге, келгиле бизге. Шакын атты чабарман, Çakırlı tavar gelgile. Bugün bizde şerine, kelgi doğan dostlar kelgile. Şeri şeri şerine, şantar atsın kız yerine. Şeri şeri şerine, şantara Kapalların halız kaçar, kuvandırır, gönül kaçar bizim şehrinde. Günü geçer, hırdaşamız sanattan şan, sırdaşamız gelgile bizge, gelgile bizge. Şakın attı çavarman, Çakırgına kavar gelgile. Bugün bizde şerine, gelgip doğan dostlar kelgile.
sevişlerine şantarak gözlerine şerif şerif şerifler şantarak